жана Олимпиаданын жеңүүчүсү, 6 ирет Азия чемпиону, 4 ирет дүйнө чемпиону, элдин чексиз сүйүүсүнө ээ болгон Балбан Батыр кызыбыз Айсулуу Тыныбекова. Ар дайым ушул ачык сабактарда мен үчүн биринчи орунду алыш керек деп мен өзүмдүн бийлеп, ырдап, интермедиа койгон баардыгын эсиме келип, аябагандай балалык кезге кайттым десем болот. Сиздерге ушу Элнур эже мен 2017-жылы жаштар форумуна барып, ошко бирге сапарга чыгып келгенбиз. Ошол күндөн баштап кандай мыкты, үлгү алчу, кыйын, айымсыз дайыма эле ушул бизге окшогон кыздарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Ар дайым ушул ойлогон ой максаттар, иштериңиз ишке ашсын. Ал эми ушу бүгүнкү кечеге дагы чакырганга чоң ыраазычылык билдирем. Анткени мен чындыгында ушу калыстар тобунда биринчи жолу отуруп атам. Мен үчүн аябагандай аман болуңуздар. Ал эми ушул окуучуларга болсо, орус класска окуса дагы ага карабастан бүгүнкү эне тил күнүнө карата кыргызча интермедиаларды коюп, биздин эл аралык деңгээлдеги мыкты Чыңгыз Айтматов ушул Кыргызстандан чыккан аябагандай бул чоң сыймык. Анткени мен канча деген чет өлкөлөрдө жүрөм, ушул Чыңгыз Айтматовдун чет өлкөлүк башка тилдерге которулуп, менин тааныштарым канча деген белгилүү атактуу инсандар биздин ушул Чыңгыз Айтматовдун китебин окуп атканын көрүп мен аябагандай сыймыктанам. Менин ушул эң менин сүйгөн, жактырган бул чыгармасы бул «Дольче века длится день». Эми мен орусча окуп калгам, ошондуктан аябай зор болуп, мен аябагандай сыймыктандым. Ошол Маңкуртту дагы